мындай слабыйлар бар го мындайчы. Ошолордун мындай кичине озтип коебуз. Опасный мындай мондой укольчик менен сурап экен. 24-кө чыктым. Как минимум да бир 50-60 жыл жашасам. Мен бияка калбайм Кыргызстанга, чын ошону айтып кетем. Тош канча десем 4 ай мурун ошо балам төрөлгөн. Агыр жол кечирим сурайм, бирок эми ал жерде кандай десем 20-30 чактуу эле адамга айрылгам да. Жалаңаш жүрөбү, ичеби, бизге эмне. Бирок мындай карасаң Кыргызстанга бир топ эле менин зыяным тийип коюптур. Ажаран таанышым боюнча кандай? Ал деле сонун Жалпыңыздарга салам, ардактуу Соло медиа порталынын жалпы катталуучулары жана ошондой эле жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн интернет жылдызы долбоорунда биздин маектерибизде дагы бир сонун инсан маектешүү үчүн келип калган чагы. Ал ким деп турган болсоңуздар, биздин интернет жылдызы блогер Сыдыман Кайман аты менен белгилүү Элмир Сыдыманов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы Сыдыман, кош келипсиз. Саламатчылык, рахмат чакырганыңыздарга. Кандай келип алдыңыз? Бул жерди таппай бир аз кыйналдыңыз окшойт. Бираз өзгөчө экен жериңиздер, ошондуктан кыйналып калдым го дейм бираз. Бирок таап келдик, баары жакшы эле шүгүр. Рахмат сизге дагы. Анан эң алгач эле бере турган суроом, учурда эмне менен алектенип жатасыз? Учурда эмне менен алектенип жатам? Азыр жаңы проекттердин сценарийлерин жазып, ошолорго алектенип жатам. Кийин ошо болочокто жакшы бир нерсени башташамбы деген ойдор бар болду. Ал эми негизи эле ушу интернет жылдызы өзүбүздүн долбоорусунда айтып тургандай эле сизди интернет тармагынан Instagram аркылуу тааныйбыз. Ушул блогерлик жакка келип калганыңызга эмне себеп болду? Кандайча келип калдыңыз жана канча жылдан бери ушул иш менен алектенесиз? Интернет жылдызы деп айтыш бул эми туура эмес го дейм мен жакка. Мен уже унутулгандардын убагында эле мындай бир убакта эле хайп болуп кеткен бала болбосом, а так жылдыз деп өзүмдү айтышка бул кажет жок да. Бул тарапка кантип келип калдым? Эми жөн эле өзүмө видео тарткан жакчы ошол убакта. Анан кийин кандай десем, Instagram өзү оюн сыяктуу болчу эмес беле, кимдики көп подписчик болот. Ушундай ошого эле жөн эле кызыгып эле бала кыял болду ошо. Өзү контентке мындай убакыт бөлөсүзбү? Атайын контентке убакыт бөлүп тартып, деги эле контентиңиз кандай максатта? Ушу 1,5 жыл мурун контентке аябай убактымды көп бөлчүмүн. Күнү түнү ойлонуп алып, монтаж керек, буну кылыш керек, эринбей бир жакка барып, азыр жашоого болгон көз караштын баары да алмашты. Айрыкча дейм да, ачыгын айтканда эми убакыт эле жок болуп атат да азырчы контент тартканга, бир нерсе кылганга. Эми азыр тарта алам мындай, бирок кичинекей бөбөктөр менен чогуу салгылашкым келбейт. Мындай чоң проекттерди баштагым келип атат. Ал жака күч керек, адамдар керек, команда, акча. Ошонун баарына жеткенден кийин буюрса баардыгын баштайбыз. Айтып калбадыңызбы, көз караштар алмашты деп? Эмне себеп болду көз караштардын алмашышына? Же убакыттын өтүшүбү, же кандайбы? Жок, ошо канча десем 4 ай мурун ошо балам төрөлгөн деп. Тамаша. Жок, мындай эле, мындай. Темага чыгып кетпес болду эми балам төрөлгөндө. Суттан кийин бир аз алмашылды көз караштар. Дүйнөгө болгон мамилем өзгөрүлдү. Адамдарга мындай сүйлөш сылык, мындай мамиле кылып, бир аз өзүм токтолуп калдым. Мындай чоңойгон кесепети го десем жаңылышпайм. Анткени ал убакта кичинекей бала болчумун, тарткым келет, ойногум келет, эл эмне дейт деген деле ой деле пикир жок. Азыр деле жок, эми бирок кандай десем, эми ушуну кыламбы, ушу менин даражамбы, жөн эле коеюнчу деп ушундай ойлор келет болду. Бирок кийин деле тартабыз. Кийин ошо баардыгы болот, алды да. Сюрприз мойдон калсын. Ал эми ушу айтып калдыңыз, Instagramга мурдагыдай убакыт бөлбөй калдым депчи. Ал эми каражат жагынан азыр Instagramдан көптөр көп каражат табышып атпайбы, реклама аркылуучу? Сиз деги эле кандай каражат табасыз? Канча табасыз Instagramдан айына? Ачыгын айтканда Instagram эчтеке таппайм азыр. Instagram мага акча бул кандай десем, аяктан түшкөн акча бул эми өзүнө эле кайта кетет да, мындайчы рекламаларга, эми тияк-бияка, бензинге, там керки жерлерден чай-пай ичип койгонго, атакалга туруп алып жашап ал менен там аяктын каражаты деп ишениш, эми бул кичинекей балдарга, там студенттерге же 15-16 жаштагы 20 жашка чейин келаткан балдарга балким бул жакшы каражаттыр. Мага бул аздык кылат. Анча деле көп таба албайт. Ал эми ошо өзүңүз айтып калдыңыз, студенттерге, жаштарга деп. Азыр жаштардан да көп чыгышып атат. Өзүңүз деле байкасаңыз керек, блогер катары же аларды мындай блогер деп да кээ бирлер жок санабайбыз, ал блогерлерге да кирбейт деген дагы нерселер чыгып атпайбы? Көз карашыңыз кандай ошолорго? Көз карашым түз эле, жакшы. Каалаган нерсесин тарта берсин, ал деле өзүнчө бир эмгек десем жаңылышпайм. Анан кийин блогер деген бул кандай десем, бир блогду айтып бере турган адам да.
ошондуктан көп айтып аткан болуш керек, бул блогер эмес деп. Азыр гифтерди кылган адам көп, тикток тарткан, бийлеген, ырдаган, деги эле түрлүү мындай өзүнчө таланттар чыгып атат. Буну кандай десем, соц тармактарын колдонгон адамдар деп коелук. Блогер деш бул туура эмес. Эми баардыгын эле ырчы деп бериш болбойт да. Сиз ведущийсиз, мындай алып баруучу, анан кийин сизде ырчы деп берген ошондой сыяктуу эле тиет да көбүнчө. Мен деле блогер эмесмин. Мен бир нерсени блогда алып барсам, мынакей машина же бул путешествие же бир нерсе там ар бир нерсени түшүндүрүп берсем, ошондо мен блог тарткан болом да. А мен жөн эле мындай соц тармагын активдүү колдонуучулардын бирімін. Түшүнүктүү. Ал эми өзүңүздүн жеке жашооңузга бир аз кайрылып кетсек, учурда үй бүлөдө канча бир туугансыз, учурда ким менен жашайсыз? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Учурда үй бүлөбүздө 5 энем менен кошулуп, 2 иничегим бар, 1 карындашым бар. Болду, анан кийин жубайм деп койсуң. Тамаша. Жок, экөө деп кой. Жубайм деп дагы айта кеттиңиз, тамаша катары. Негизи эле чындыгында жакын аралыкта үй бүлө куруу пландарыңызда барбы? Али жашмын го дейм, ачыгын айтканда. Алга бир аз туруктуу болуш керек. Үй пландары мен туруп туруп эле сүйүү деп туруп эле алып салганда эле туура эместикке жатат меникине. Биринчиден өзүмдүн пландарыма жетейин, кыялдарымды орундатайын, анан кийин шашпай туруп алып туруп мындай бияктан карап туруп, анан кийин нерсе кылабыз. Негизи эле азыркы учурда анда кандай десем, жүрөгүңүздө бир ээси барбы? Мындай ойлонуп жүргөн же кандайдыр бир жактырган адамыңыз? Жүрөгүмдүн ээсиби? Жүрөгүмдүн ээси бул эми үй бүлөм болуш керек. Кыз тараптан сурап атасыңар. Кыз тараптан сурап атасыз. Неге ээси? Ээселер эмеспи деп коет. Тамаша. Эми мындай көңүлүмө жаккан кыз бар. Бирок жүрөгүмдүн ээси деш бул эми бул чоң бир нерсе болуп кетет. Эми жүрөгүмдүн ээси болочок жубайым эле болбосо, ошо жүрөгүмдүн ээси өзүммүн. Толук кишибиз эмне кылабыз, бирөөнүн ээси деп мен турам. Ал эми ошо кыздарга негизи кандай талап коесуз? Кандай кыздар жагат? Мисалы, мен талабыма жооп бере турган кызда мындай сапаттар болуш керек деп туруп санап бере аласызбы? Санап бергенде кандай? Өлө акылдуу кишилер жана бар го, бардыгы ыймандуу болсун, ушунака болсун. Балдар менеси болсун. Жок эми кандай десем, жашоого көз карашы тике болсун, реалдуу адам болсун. Мындай кандай десем, азыр кыргыздардын ой пикири башкача да. Мындай заманбап жана эски ата-энесинин экөөнүкү аралашып каш болуп калган да, мындай ачык сөзүн айтканда, мындай понятиясы ботко болуп калган. Ошондуктан мындай өзүнө ээ болуп, момундай кылсак, буну мындай кылсак, анан кийин үйдө эле монтип эле чөйрөлүп эле отурган кыздын кереги деле жок. Мага мындай дос катары кыз керек да, кийин уштап кахатеп жыргап жүрө бергендей эле го. Соц тармактардан ошо мурда байкап калганбыз. Сизди блогер Ажара менен жана ошондой эле Үмүтай менен дагы жармаштыргандар болду. Негизи эле ошолор менен азыр мамилеңиз кандай? Деги эле сиздерде кыз жигит катары мамиле болду беле ошол учурда? Чын эле эл жармаштыргандай. Жакшы суроо экен, муну эч ким берген эмес. Кимден баштайлы деп коесуң? Баштай бериңиз каалагандан. Кеңиз Үмүтайдан. Үмүтай аябай жакшы кыз. Мен таанышым боюнча бир топ эле тааныймын. Кичинекей бала кыял, мындай өлө мындай кандай десем, камкор бирөөнү мындай үшөөсүн, тамагын мындай ишыгып кыз сыяктуу, абдан ушундай татынакай сонун жакшы кыз. Интернетке эле бир аз туура эмес тармактарынан мындай чыгып калгандыр, мындай туура эмес сөздөрдү сүйлөп, же болбосо хайп кылам деп. Эми ал 17-18 жаштагы кыздан көп деле нерсени күтүштүн кажети жок. Не доттуң деп койсоң. Эми кандай десем, ортобузда мамиле азыр экөөсү менен сүйлөшпөйм. Эми кандай десем, канчалык активдүү Инстаграмда жоголгон сайынбы же эми деги эле мындай билбейм, алардын кандай түшүнүктөрү бар. Мен билишим боюнча ал 2 кызда тең жигит бар болуш керек эле. Адашпасам, вот ошол жигиттер менен эметип, балким жакшы кыз болуп, мен дос катары эле сүйлөшүп эле жүргөн болчумун. Ажара менен деле ошондой эле. Ажаранын таанышым боюнча кандай? Ал деле сонун мындай реалдуу кыз. Европанын стилин жакшы көрөт. Туура эмес хайп менен ал дагы таанылды бир аз. Эми бирок кимде боло бербейт. Камерага түшүп калыптыр. А так өзү мындай чын жашоодо аябай сонун кыз да, мындай акыл эси ордунда болгон кыз десем жаңылышпайм ошо.
хайп тууралуу дагы кеп козгоп кеттик. Негизи эле хайпка көз карашыңыз кандай? Азыр мен мындай байкасак көптөр айтышып атат да, баары эле хайпка жатып алышкан депчи, хайп менен эле эптеп болуп кетиш керек деп. Хайпты деле жаратыш бул жеңил эмес. Хайп мындай туруп эле өзү күтүмсүз эле келбейт. Мен ойлогон эмесмин мындай ош жөнүндө тура калып туруп, муну атайын кылыш керек, мынтыш керек, бул аркылуу таанымал. Ажара деле ошондош керек. Ичем анан болду, таанымал болом деп, же Үмүт Айдыкы деле жанагы сүйлөйм деп. Бул кандай десем, адам өзү байкабай калат да хайптычы. Хайп кандай хайп кылгысы келет? Жакшы, элге таанымал көргөндө, ай, это же вы деп мындай сонундай жүрөгү менен өтүп турса, анан сен кара деп турса, мындай кимге эле жагат өзүчө. Андай хайптын эч кимге деле кереги жок го дейм. Бирок азыр хайптын агын карасын билбей эле эл журт тартып атат. Эми эл таразы эл сынчы дейт. Эл өзү сынасын, тарткан адам өзү тартып атат, өзү көрөт. Биздин тиешебиз жок ал жерге, тартса тарта берсин, жалаңаш жүрөбү, ичеби, чеге бизге эмне. Жөн эле айтып кете турган нерсе, ар бир чоң хайптын артынан немеси бар экен да, жаш өспүрүмдөргө туура жана туура эмес көрсөтүүлөр болот экен. Мен ошону түшүнбөй жүргөн болчумун. Ойлогом мен мындай, эми эмне көрүп атат анда балдарың ал депчи, мындай дерзкий такой, мындай жашысында дагычы, баласында. Анда кошулбагыла, отпишитесь деп алгансың. Бирок мындай карасаң, Кыргызстанга бир топ эле менин зыяным тийип коюптур. Эл бири-бирине көз карандышы, же болбосо там кыздарга мындай сүйлөгөнү, кээ биркилер эфир тартып алып, мени туурагандарды байкап калдым. Андан кийин ошолор дагы блогер болуп башташты. Анан мен көрүп алып туруп мындай ойлодум да, мени балким көрбөсө, башка бир жакшы блогерди көрсө, балким ошондо жакшы нерселерди тартып баштамак. Мени көрүп алып ойлоду да, могу жылдыз экен, ушундай тартсам, мен да жылдыз болом деди дагы. Өтүп кетти. Азыр ошондой мода болуп атат да, бирөөнүн артынан бирөө турап. Балким жакшы жагынан хайп болуп, жакшы нерсени тартсам, ким билет. Капты ойлоп жүрөсүң. Демек, ошо 2 жыл өттү окшойт, ошол бир аябай интернетте дүң болду эле. Көз карашыңыз кандай? Ошол учурдагы кылган ишиңиз, мисалы, негизи эле азыр ошо ош чергесине мисалы көз карашыңыз? Ош чергесине көз карашым кандай? Эми өзүңдүн туура эмес сүйлөгөн сөздөрүңдү бетке алыш керек. Дагы бир жол кечирим сурайм, бирок эми ал жерде кандай десем, 20-30 чактуу эле адамга кайрылгам да. Деги эле ош чергесине кайрылган эмесмин, тим эле силер жалпы анан силердин ата энеңер деп, жок, андай нерсе жок болчу. Ал мен сөккөн адамдарга сөгүп жооп бергем. Эми анын эл кандай түшүндү билбейм, ошол кандай десем, тарбиясы жок, жана сылык сүйлөгөндү билбеген, өзүн монтип жүргөн, мындай кандай десем, Кыргызстанга залкасын тийгизген адамдардын каяктык болбосун, бардыгына эле бирдей жек көрүү бар менде. Эгерде адам жакшы болуп, эми ошто кантип эле мындай бир апа жок болсун, мындай боз үйдө мен барсам мени тааныбайттыр. Барсам курсагым ачса мага жардам берип, тамагын берип, буну балам, ооруп атасың, мынтип атасың деп, кантип эле элдин жаман жери жок да, мындайчы. Элдин жаман адамдары бар. Ошондуктан мен жаман адамдарына жолугуп калдым. Бирок могу кызыча болгондон кийин бир топ ош туугандарынан жакшы болгон мындай колдоону да көрдүм да. Милиция тармагынанбы, больница тармагынанбы, эми ар кайсы жакта мынакей мен ош жактыкмын, бирок мен мондай, сага монтип атам депчи колдоо көрсөткөндөн кийин анан ошо ой пикирим алмашты көп адамдардан кийин. Туура айтасыз. Айтып коет го, жаман эл болбойт, жаман адамдар болот деп ошонун ичиндеги. Ошол окуядан кийин сиздин контентиңиздин жанры дагы өзгөрүп кетти окшойт, Ошондон кийин сиз түз эфирлерди кылып атасызбы же андан кийин кылбай калдыңызбы? Эми мага чоң кара кожа кийген, ач кийген, колунда бар кишилер мондай дегенде койсо. Эми угрозалар бир топ түшкөн, аябай көп түшкөн. Сен тартсаң, сени өлтүрөбүз, анан сабайбыз, үйүңдү үлөбүз, анан мынтебиз, тигинтебиз деп. Алардын баарына деле мындай алам бирдей тегиз болду да магачы, билгенин кылып ал дедим. Бирок кандай десем, эфирде тарттым, таанымал болдум, ошо аркылуу бир нерсе мындай мөз чыкты, өз жерим чоңоюп кетти дегенде эчтеке алмашкан жок, болду. Эгерде жакшы нерсени тартсам, анда жакшы эл журт мени кабыл алат. Кандай десем, жакшы тармакта таанымал болуш бул кыйын экен аябай эле. Бирок мен ала деле аракет кыла элек. Мен судум жакында эле бүттү го, кеч жакында эле көз ирмем менен. Анан кийин тура калып бизнести баштадым, туруп анан үй бүлөмдү карап баштадым. Ошол нерселерге алек болуп жүрдүм. Анткени кандай десем, блогерсиң, анан кийин жубайыма келип туруп, мындай сөйкө салууга келген, эмнең бар деген. Эмне дейм? Инстаграмда 400 000 подписчик бар дейм, эмне дейм? Жок, машина, бизнес, үй бүт бар. Телевизор, холодильник полный бар.
кеттик Америкага дейбиз да. Мен бияка калбайм, Кыргызстанга, чын ошону айтып коеюн. Эмне себептен калбайсыз? Кандай эмне себептен калбайм деп ойлойсуз? Же Кыргызстандын келечеги жок деп ойлойсузбу, же кандай? Жок, келечеги жок. Болсо дагы мен ал жашка чейин жашабайм го дейм. Как минимум 100 жылдан алмашпаса, ага чейин жашайын эми, көрөйүн да нормальный мындай өнүккөн мамлекеттерге барып. Берин эли жакшы, бейли жакшы, баардыгы мындай мейман тозуп, бири-бирибизге ынтымактуу мамиле кылып, бүт жерден жардам берип, баардыгы сонун. Эми бирок экономикабыз ассаламу алейкум да. Бензинден баштап продуктага чейин келгенде мындай эгерде честный работяга катары иштесең 30 000 алсаң еще жакшы да. 30 000 же квартираңа жетпейт, же неме анан аял алып анан кийин памперске акча таппай жаляк менен жаап жүргөндө эми элестетпейсиң. Так что жок, ассаламу алейкум, Кыргызстанга жашабайбыз. Кыргызстанды сүйөбүз. Ошондо Америкага кетип өмүр бою ошол жакта калуу пландарыңыз барбы? Оозуңамай, чын ошол жерден виза берип, эгерде ошол жерден гражданство берип калса, мен бияка конокко гана келип турам. Жердин анткени мага жери жайлоосу жагат. Бул жерден эс алып, таза дем, кандай десем, элдин пейили, тааныштар, туугандар дегендер. Бирок айтып кетейин, нормаль жашайын да, канча мен 24-кө чыктым, как минимум да бир 50-60 жыл жашасам, Кудай буйрса. 50-60 жыл нормально жашап кетейин жок дейм да. Бул жерден чын ооруп калсаң каяка барарыңды билбейсиң, нормаль больница жок же. Чын. Ал эми оюңузда жокпу мындай, жок мен калып мындай өнүктүрүшүм керек деген? Менби? Эми мен жакшы эле оюм бар болчу, мындай өнүктүрүш керек, мынча керек деп, эми анын баарын кылышка канча деген эмгек керек. Мен өлө жалкоом да. Анан элестет, анан кийин мен 80 же болбосо 60ка келип калдым, өнүктүрүп атам, өлө балким президент деле болуп кеттим. Баарын эметип атам, анан мына эми экономика сонун болуп келатат, анан кийин туруп анан кийин инфаркт болуп же инсульт болуп же бир нерсе болуп анан өтүп кетти. Балдарыңызга калат да. Аны мага эмне керек, мен көрбөй калат да эми. Макул, мейли. Анда эмесе ошо бизнес деп айтып калдыңыз. Эгер сыр болбосо эмне бизнес баштадыңыз? Кандай бизнес менен алектенип жатасыз? Бизнес баштадым, сразу жабылдым. Өзүмдү остип көрдүм, мындай бул бизнес кандай десем, өзүмдү текшерүү бизнестердин бири болчу, мына практика катарычы. Колдон келеби экен, келбейби экен депчи. Мына карасаң мында өлө жеңил да. Ачтың, кылдың, мындай саттың, эмнеси бар экен деп. Байкасам, ичинде дагы аябай көптөгөн сонун окуялар бар экен, аябай кыйын, татаал нерсе. Бирок канча деле кандай десем, татаал деп айта албайм, ал жакка убакыттын баардыгын бөлүш керек болуп калат экен. Үй бүлөнү дагы куруш керексиң, Инстаграмды дагы, өзүңдү дагы жөн эле бизнес менен алектенип акча деп тытынып жүрөш керек. Анда эмесе биз сизге кыскача суроолорду даярдап койгонбуз. Сиз ал суроолорго ооба же жок деп гана жооп беришиңиз керек. Эгер даяр болсоңуз, анда баштайлы. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Ооба. Сүйүүгө ишенесизби? Жок. 5ке 5тик өйтсө 10бу? 5ке 5тик өйтсө 10бу? Жок. Өзүңүз колдонбогон нерсени рекламалап көрдүңүз беле? Өзүм колдонбогон нерсени реклама кылып көрдүм. Эмне болуп калат ошондо? Өзүңүз колдонуп көргөн эмессиз, бирок элге сунуштап рекламалап атасыз, ошентип көрдүңүз беле? Жок, мен баарын колдонгом. Ооба дешкекпи же жок дешкек, эмне дешкек болду? Колдонуп көрдүңүз беле? Жок дешиңиз керек. Жок. Алкоголдук ичимдик колдоносузбу? Кандайча колдоносузбу? Алкоголдук ичимдик ичесизби? Тагыраагы. Мен бул жерге жок десең да, ооба десең да экөө тең калып болуп атпайбы? Бирөөсүн айтышыңыз керек. Эми агынан кичине деп койсом тамаша, андай нерсе жок. Бир аз обширныраак түшүнө берейин, кыска жооп бере калдым. Алкашкен жолбосо, слишком правильный экен. Мурда жүрбөдүң беле? Аркасында талкуулайбыз. Жок, талкуулап эле кеттиң. Сразу опасный мындай укольчик менен суроо экен да. Айда жылда дос балдар менен аябай жакшы, мындай сонун маанай болуп, баардыгыбыз мындай тааныган, мындай кандай десем, круг деп коет го, мындай топтомдордо жакын достор менен Америка дейм да, оозум барын Америка болду. Шүгүр деп койсуң. Неме Москвадан, Турциядан келип, алыс жактан келип, мондай сонун көлдө отуруп калсак, мындай туруп, жанагындай мындай слабыйлар бар го, мындайчы, биринчи очередтеричи мындай. Ошолордун мындай кичине остип коебуз. Бирок коор жанында актардан аларга жокпуз. Эми аябай эле туурамын деп айта бербейм, бирок эми кандай десем, биринчиден ден соолукка болбойт мага ашказандык. Экинчиден эми мен ичкиликке көз карашым аябай терс. Чектен ашпайсыз демек, Чектен ашпайсыз, колдонгондо дагы. Көп калып сүйлөйсүзбү? Көп калып сүйлөйсүзбү? Ооба. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин акыны, туурабы? Жок,
жазуучу. Бирөөдөн карыз алып, бирок бербей койгон учуруңуз болгонбу? Эми адам туруптур. Да не надо, от души десе го, эми ооба так карыз алдым ошону убактысына бергенге аракет кылам. И бул элек болчу мындай, типа бербей жүрөм, аны кечирип кой, анан созуп атам дегенде. Кыргыз ырчыларын угасызбы? Албетте, мага мен өзүмдүн немем бар, Telegram канал, ал жерде канча 40% кыргыз ырлары болуш керек. Бир Кыргызстанда эң бир мындай номер 1 деп кимди эсептейсиз ырчылардын арасынан? Атабеков, Сайкас кодоспойм, болду да ал жер. Эми жок, эми андан тышкары деле жакшы ырчылар, Улукман апа жагат, Абир Гасенов жагат. Гүлнур Сатылганованын ырларын угам. Көп эле эми мага эскилердин деле ырларын угам. Темир Назаров дегендер, Байкуш байкем унутуп койдуш керек. Көрүп атса сыйынып койгонса койсун. Вот. Жогоруда суроолордун ичинде сүйүүгө ишенбейм деп айтып калдыңыз. Себеби эмнеде? Сүйүүгө. Мен бир кызды сүйүп жүргөн болчумун. Ал кыз мени карабай койду. Ал ошондо ишенбей калдыңыз. Жок. Эми сүйүү кандай десем, эми бул аябай мындай обширный чоң тема болот да, анан тура калып туруп мындай кыска момундай десем, альбом туура эмес болот меники. Сүйүүгө мен өзүм жеке азырынча ишенбейм. Бирок балким болочокто мүмкүн. Шунча көп адам бар сүйүп жүрсө, мен эле кантип эле тегерен этип кетсин. Сизди кыргыз элибизде кадимки бир клиптерден дагы көрүп калганбыз. Келечекте дагы клипке же киного тартылуу ойлоруңуз барбы? Эгерде жакшы сунуштар болсо, Алманын өлүмү, анан кийин там Айнуранын там Махабаты деген кинолоруна же клиптерине там түшкүм келбей эле тартылган кинолорго да. Же мындай тура калып тандаганда эмес эми. Менде болгон да ушундай качы. Эки клипке түшө калдым, көлдө жүрөм. Өлө эс алып атам. Тамак ичип атам, моундай болгон плазмадан тура алып туруп меники аккордеон менен ырдап атат. Мен клипте жүрөм монта. Бет иштериси дедим, моундай эле тура алып качан бүтөт деп. Ошону улам коюшат да, ошону улам мындай маршрутканын ырлары бар го. Ошондой ырларын берип алчу. Эгерде мындай заманбап жакшы мындай сонун ырлар боло турган болсо, анда түшкөнгө макулбуз. Анда эмесе Сыдыман мырза бизге берилген убакыт дагы акырында соңуна чыгып баратат интервьюсун. Анан сизди бир ушунча келгенден кийин жөн эле кой берип жибербейли дедик да. Бир сиздин күчүңүздү сынап көрөлү дедик. Жигитке 70 разылык каттап коет го, бир отжимание жасаталы деп атабыз сизди. Спортко кандайсыз дегиле? Спортмен досузбу? Спортко эми кандай жакшы элебиз. Отжимание сен жаман конкретно карабадың го. Эртең менен кылдым. Кечээ күнү день груди деп коет. Отжиманияны көп кыласың. Могу жактын баары ооруп атат да. Анан эртең менен да кылалы азыр кыла албай калып дагы. Кайра эме болгон турбайсызбы? Машыккан турбайсызбы? Даяр келипсиз. Машыкканда эмес, эми кол чарчайт да, эме талыйт да. Бирок макул кылып бересиң. Анда эмесе бүгүн бизде конокто блогер Сыдыман болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ал эми Solo Media порталынан кызматыңыздарда мен Алиман Эсенкалык болдум.